арибине өтүү зарылбы деген теманы сүйлөшүп талкуулап талдап жатабыз. Байланышка чыгып суроо пикирлерди бериңиздер. 0312 68 06 06 студиянын номери, студиянын меймандары тарых илиминин доктору профессор Сыртбай Мусаев жана Анкара университетинин профессору Гүлзара Жумакунова. Байланышка чыккан бир топ угармандардын WhatsApp аркылуу дагы жазып атышат. Суроолору мындай болуп атат. Негизи дейт, мектепте дейт 80ге чукул наамдагы китеп жазылат экен. Анан аларды китептерди басып чыгаруу иши кайрадан жүргүзүлөбү же болбосо бул ишти этап менен жасаса болобу деп ойлойм. Туура түйшөлүп атканына рахмат ошо кишинин. Бул өзү мына бүгүн өтсө, эртеңден баштап эле кириллица жоюлуп кетпейт. Бир 5 жылга чейинки өкө катар жүрө берет болуш керек. 5 жыл болобу, 3 жыл болобу аны өткөзгөн учурда такташат. Бул өзү бир топко чейин катар жүрүп, андан кийин өтөт. Экинчиден, китептер жылга чыга берет. Мына азыр айтпадыкпы, кириллицадагы китепти компьютер менен оңой эле эгерде биз алсак алфавит которуп коет. Анын маселеси илгеркидей тамгалары бир чоң немелер бар эмес, бул станоктор. Эл дагы эле ошондой элестетип атат да. Бүгүн бир эле кичинекей компьютерде туруп бүт бардыгын жасап койсо болот. Компьютер менен байланышы жок кишилердин берген суроолору азыркылардын бардыгы. Анын маселеси жок. Ал жерде эч кандай көйгөй жер алыш мүмкүн эмес. Мисалы бизден башка түрк республикаларынын баары өтпөдү. Ошолордун тажрыйбаларын деле карап отурсаңыз, мындай этап менен өткөнүн көрөсүз да. Мисалы үчүн Өзбекстан эмгичек деле толук өтүп бүт элек, Түркмөнстан өттү. Казакстан да белгилүү бир этаптар менен өтө тургандыгын айтты. Ошондо бул жумушунда параллелдүү параллель кетет. Билим берүү системасында эмес, прессада бардык жерде мындай бир, мисалы үчүн газетанын бир бетин латинча, бир латин арфтери, бир бетин кирилл арфтери менен элди акырындап көндүрөт. Бирок биздин элде таптакыр эле азыр латин жазуусуна чоочун деп эсептебешибиз керек. Себеби биздин жаштарыбыз азыр кириллицадан көрө латинчаны дагы көбүрөөк колдонот. Жаштарыбыз, чоңдорубуз биз деле. Келген товарлардын баардыгы четтен келгендердин баары латинчада болуп атса, бүткөн алынып аткан информациянын баары латинча алып атабыз биз. Эл даяр, англисче окуп атабыз. Кээ бир мектептерде немисче, түркчө окуп аткан мектептер бар. Ошолордун баардыгы азыр даяр, дап даяр бир ортомго эле үстүнө отуртушу керек. Мындан чочулабашыбыз керек. 60-70 жашка чейинкинин баардыгы бүгүнкү күндө мына биз латынча жаза алабыз, окуй алабыз. Сиз мисалы телефон аркылуу, өзүңүздүн мобилдик, уюлдук телефонуңуз аркылуу кайсы тилде СМС жазышасыз? Тилде? Же тамгада? Тамгада, мисалы. Латын арифиндеби же кириллицада? Экөөнүн тең жазам. Ыңгайлуу эле. Ыңгайлуу экөө тең, ыңгайына жарашат. Бул экинчиден мына көчөнү караңызчы. Майраш, өзүң көчөдө көп жүрөсүң го. Ушул жерден чыкпайсыңарбы, Назгүлөкүңөр. Көчөдө бүт латын тамгасы менен жазылып турбайт. Эми болгондо да туура эмес тамгалар менен жазылып турат. Биздин тилге туура келбеген тамгалар менен көчөдөгү көрнөктүн баары жазылып турат. Анан эгерде биз алфавит алып койсок, иретке салынып калат да. 28 тамгабы, 30 тамгабы алып койсок, иретке салынат, ошо менен жазып көнөбүз. Экинчи бир көйгөй бар да бизде. Мына бул биздин документациялардын толтурушу. Мисалы үчүн четке чыккандан кийин эле биздин кириллица жарабай калат. Ошон үчүн чет элдик паспортторду карап отурсаңыз, ар кандай чаржайт менен жазылган да. Ж тамгасын эле ЗХ, Ж менен жазылгандар бар. Булардын баары биздин, мен өзүм чет өлкөдө жашаган үчүн билем. Алып барган документтерди күбөлөндүрө албай, туура эмес бирине кошпой калганын азабын тартып жүрүшөт. Анан биздин чет өлкөдөгү жарандарыбыз бири-бири менен латынча жазып сүйлөшүшөт. Алар да чаржайттык бар. Эгерде биз колдоруна бир ыраттуу бир алфавит берип койсок, ичтегилер да, тыштагылар дагы, жанагындай документтердеги чаржайттыктар дагы жоголуп калмак. Муну менен мисалы коңшу Казакстанда эле ошол латын арифи менен эң биринчи паспорттарды жазуудан башташат экен да. Бул да өзгөчө маселе болуп атат. Азыр угарманды угуп көрөлүчү. Кандай пикири бар болду экен? Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, ассаламу алейкум. Кутман күнүңүздөр менен. Нарында чыгып жатам, атым Кубаныч. Мен Сыртбай айкеге бир пикиримди айтып коеюнчу деп атам. Сиз жанагы
5 мүнөттүк 3 мүнөттүк эмеңизден чыгасыз го, кыргыздын татаал маани регек сөздөр маанисин пайдасын түшүндүрмөсүн айтасыз го. Сиз ошондон эле жанагы тогуз тамгаңызды айта бериңизчи, биз үйрөнөлү. Биринчиси, экинчиси каражат көп керек, туура. Тияк бияк тамгалар оңдош үчүн. Эми ошо тогуз тамганы бир газетага чыгарып, элге эмет коюп эле каалагандар үйрөнө берели. Англис тилди деле бир жылда үйрөнүп атпайбы. Ана тогуз тамганы кантип үйрөнө албай калат? Маймунча жокпуз бе, сиркте үйрөнүп алабыз. Ооба. Рахмат, жакшы сунуш айттыңыз, чоң рахмат. Биз муну беребиз, гезитке беребиз, интернетке жүктөйбүз, ушул биздин алфавит тамган. Бирок ага чейин биз окумуштуулар негизинен кыргыз окумуштуулар макулдашканбыз 28 тамгага. Ошол тамганы беребиз, буюрса. Сиздерге беребиз. Жакшы сунуш айттыңыз, рахмат. Анан Сыртбай мырза, эгер мен жаңылбасам, макул байланышта дагы угарман угалы, андан кийин мен берем суроомду. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угат ал сизди. Мен ушул латын тамгасын колдойт элем, анткени биздин байыркы тамга деп элестетем да. Мен өзүм жашмын, бирок апаларыбыз латын тамгасынан эме кылган, өзүбүздүн кыргыздын нукура, өзүбүздүн типтелген нерсени колдогондо эмне кылмак элек? Колдойлу. Рахмат эжеке. Ушу сиздер колдосоңуздар эле бүйүрүбүз шак өтүп кетебиз. Жашмын колдойбуз, жаштар колдойбуз. Рахмат. Бизге келген WhatsApp'тагы суроолорду да окуп коеюн. Латын тамгасына өтүш керек, ким каршы чыгат? Эсирдин адамдары каршы чыгат, ага биздин чоңдордун духу жетпейт деп жазыптыр. Менин оюмча азыр 1-класстан баштап өтө бериш керек, ал ошондо жеңилирээк болот деп сунуш берип атат. Мен колдойм деп жазыптыр кийинки угарман. Дагы бир угарманыбыз мындай дейт: алфавиттен башка маселе калбадыбы бизде? Эгер латын тамгасына өтө турган болсок, биздин Орусияда иштеп жаткан мигранттарыбыздын абалын оорлотуп койбойбузбу? Экономикага залалы тийбейт деп атасыңар. Мисалы, көчөлөрдүн аталышын өзгөртүү үчүн канча каражат сарп кылынат? Маселенин кереги жок дейт. Эми ар кимдин өзүнүн ой пикири, анткени ой пикир негизинен көпчүлүк учурларда туура эмес түшүнүүдөн, туура эмес маалымат алуудан чыгат. Каражат, албетте каражат кетет. Бирок бир маселени эске алышыбыз керек. Эгерде биз материалдык байлыкты жоготуп алсак, аны бүгүн болбосо эртең болсо бүрсүүнү кайра калыбына келтиребиз. Мен эгерде костюмум жыртылып калса, акчам жок болсо, 1-2 жыл кийип туруп, кайра кийин акчам болгондо жаңы костюм алып алам. Бул материалдык байлык. Ал эми жан дүйнө байлыгын, рухий байлыкты жоготуп алсак, анын ошонун азабын биз рухий байлыгыбызды Союздун учурунда жоготуп алып, улуттук өзгөчөлүгүбүзгө тиешелүү айрым бир маселелерди жалтактап, улутчул аталыштан коркуп жүрүп, мына бүгүнкү ушул абалга келип отурабыз. Чоңжи азыркы ошо WhatsApp'та жазган жанагы каражат кетет, анан мигранттардын. Эми кыргыз өмүр бою эле мигрант болуп жүрөбү? Кыргыз эгерде биздин экономикабыз оңолсо, биздин жан дүйнөбүз, көкүрөгүбүз, көөдөнүбүз, улуттук сезимибиз ойгонсо, алар келет да же ошол орустун арасына кирип, же америкалыктардын арасына кирип, же түрктөрдүн арасына болуп түрк болуп кетеби? Анын баары келет. Ошондуктан бул маселеге мындай сабырдуулук менен мамиле кылып, анан жан дүйнө байлыгын сактап калууга аракет кылышыбыз керек. Экинчи тараптан биз кыргыздар чыгым кетет деп атып, өзүбүз чыгымдын ар түрдүүсүн колдонгон элбиз. Жанагы аш тойлорубузду азайтышыбыз керек. Жана көркөмдүү дворец тойканаларды салгандын ордуна мына ушундай түбөлүктүү иштерге акчабызды зарпташыбыз керек да. Бул деген өзүбүздүн тилибизди сактап калуу. Мына ушул тиги глобализация доорунда биз тилибизди жоготуп коюу эмесине баратабыз. Бөлүнүп да кала албайбыз. Себеби бул бир дүйнөлүк тренд, бул жапырык деп коет да бул. Буга кошулбай каалайсыңбы, каалабайсыңбы, буга кошулабыз. Азыр мына жалгыз калдыкпы кириллицада. Муну менен көпкө бара албайбыз. Бир күн кааласаң, каалабасаң кошуласың. Ошон үчүн ошого чейин биз эне тилибизди сактап калуунун жолун ойлошубуз керек. Ошон үчүн алфавиттин ар бир тамгасын кабыл алып атканда бүгүнкү күндүн көзү менен эмес, келечекте кандай боло тургандыгын ойлоп, ошол мына мен 33 тамгадан турган алфавитти түзүп келдим. Ушул жерде мен чет өлкөдө жашаган үчүн, түрколог болгонум үчүн ар качан мындай суроого туш келип атам да. Эмне үчүн Кыргызстан
жалгыз калып калды. Эмне үчүн кирбейби таптакыр? Коңшулардын Кирет. бардыгы Коңшулардын бардыгы кирди дегенден кийин. Анан ошондон арданып мен ошо тиги бүтүндөй ушу кириллица латиницанын маселеси 29-жылдан 40-жылга чейин колдонгонбуз. Муну биздин көсөм жазуучубуз Чыңгыз Айтматов элпек биздин элпек жазуубуз деди. Бул элпек жазуунун аркасында эмне турат? Ана биздин тилибизге эң ыңгайлуу жазуу. Жанагы кириллицадагы бүтүн мүчүлүштөрдү кетире турган жазуу да, ошон үчүн өтүшүбүз керек. Кийинки дагы байланышта угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Сизди айтыңыз сурооңузду, өзүңүз тааштырып койсоңуз. Жакшы эме болуп тур, бирок ушул маселени бир жана астында бир эки адам эме болуп түшпөдүбү? Каражат көп кетет депчи. Ошол жанагы суроо бергендер деле алар күйгөндөн айтып атат да, эме мындай каражат кетпей койбойт. Мисалы, Нур Султан деп астананы которгонго эле канчалаган миллиондогон теңгелер кетиптир да. Бүгүнкү күндө зарылы жок беле, балким бир азыраак козгой турган иш беле деген ойду айтып атпайбы? Тиги киши болсо, байке тиги басмырлап, компьютерди билбегендерден эмеси, тиги эми бизерде көптөгөн немени талап кылып жатат, ошол жөнүндө айтып аткандар. Эми карасаңыздар, бирок жанагы эмени тамганы которушлук менен бул бир маанини түшүнүп калат деген сөз эмес да. Мисалы, англисченин тамгасын түшүндүң, бирок маанисин түшүнбөйсүң да. Ошол менен түшүнүп калат деген сөз эмес го бул. Ошону түшүндүрүп берип койсоңуздар, бир мындай пайдасын, зыянын канчалык элге бир жеткизсеңиздер, анан кийин козгосоңор жакшы эле дейм да. Маани менен эч кандай байланышы жок. Биз кыргыздын тилин эле тамга өзгөрөт, тамга. Сөзүңүздү бүгүн кандай кыргызча сүйлөп атсаңыз, ошондой эле сүйлөй бересиз. Маани менен эч байланышы жок. Мындай реплика болуп атпайбы? Кичине мындайда кыргыздын бир жакшы сөзү бар, мен айтпаган, ата бабабыздан бери келаткан. Өзүбүздү кичине камчылашыбыз керек. Өзүбүздү кичине ойготушубуз керек. Өзүбүздү кичине мындай сылап сыйпап мактоодон алыс кылып чыйралтышыбыз керек. Жанагы муздак сууну денесине куюп ийгендей кыргызды чыйралтышыбыз керек. Кыргыз бүгүн деле мындай базар, рынок экономикасы келип, өзүң багышың керек экенин заман ушундай талап кылып атканда деле өкмөт багат, мен өкмөт караш керек, анан өкмөт деп отура бербей, биз өзүбүз жанталашыбыз керек. Мына биздеги максат, мага деле зарылчылык жок, башымды ооруп ушул маселени бирөөгө жаман көрүнүп, бирөөгө жакшы. Бул тилди сактап калуу. Тил болсо улутту улут кылып турган, элди эл кылып турган, элди түбөлүктү сактап кала турган, элдин иденттүүлүгүн, өзүн өзү таануусун сактап кала турган тил. Бөлөк сенин экономикаң, костюмуң жыртылат. Мындай кымбат костюм кийип койсоң деле жүрөбүз. Ошондуктан жана биз айтып аткан маселе тилге тиешелүү. Тилди сактап калалы, урукту сактап калалы деген маселе. Дагы угарманыбыз мындай сурап атат. Негизи колдойбуз дейт. Бирок биз кыргыз алфавитин туура жаза албай жүрүп, анан латын арабине өткөндө такыр эле башаламан болуп кетпейби? Кыргыз арабинде деп атканда эмнени айтып атат? Мисалы үчүн биз канчалаган ариптерди колдонуп келген элбиз. Энисей жазуусун колдонгонбуз, ордодо уйгур жазуусун колдонгонбуз, анан араб жазуусун, андан кийин латиницага өткөнбүз, кайра кириллицага өткөнбүз. Эми ошо жанагы элпек жазуу деп айткан, элдин баары жактырган жазууга эле кайра кайтуу маселеси болуп атат. Бир асмандан алып бир нерсени жаңыдан ойлоп аткан жерибиз жок. Биз ушуга кошумчада биз латын графикасын өтөбүз деген маселени туура эмес коюп алганбыз да. Мен адегенде эле ушул маселени айтып чыккам. Биз латын графикасын калыбына келтиребиз. Кыргыздын баягы мурдакы жазуусун арабин калыбына келтирели деп жазып жүрөм, келтирели деп сүйлөп жүрөм. Касым Тыныстанып түзгөн вариант. Касым Тыныстанып 24-25 тамга менен түзгөн. Биз ошого 2-3 кийинки кирген сөздөрдөгү айрым бир тубуштарды кошуп 28 тамга кылып атабыз. Анан жана азыр бир эжебиз айтпадыбы, кыргыздын өз жазуусунда. Ал кыргыздын жазуусу эмес, ал орустун жазуусу. Орустук эмес, кириллица, бул славян элдеринин жазуусу. Мына биздин жазуу
Енисей жазмасы 6-жылындагы. Андан кийинкиси латын тамгасын колдонгон жазуу биздики. Ана мен карап көрсөмчү, мисалы коңшу Казакстанда ошол латын арибине өтүү маселеси парламенттин деңгээлине чейин 1-чи, 2-чи, 3-чү талкууларда каралып атканда Казакстандын жаңы алфавити 32 тамгадан турат. Анан анда апострофтор колдонулбайт деп берип атат да. Бизде арифти биз иштеп чыккандачы канча болот? Мисалы бириңиздер 33 тамга болот, 35 деп атат да. Ушуну бир окумуштууларда чогуу бирдикте иштеп чыгып анан бир долбоор даярдалыш керекпи? Мен ошол долбоорду даярдап келдим. Муну принципке коюш үчүн бүтүндөй ушу латын арибине өтүү маселеси тетиги 19 кылымдын аягынан тартып коюла баштаган өлкөлөрдө, мына түрк республикаларынан түрк журтчулуктары да ал кезде ошолдон коюлуп, ошондо талкууланган маселелердин баарын карап, мына бул китепте ошолордун баардыгын көргөздүм. Мисалы үчүн тиги кандай долбоорлор коюлган. Тиги биздин 26-жылдан 27-жылдан кабыл алган бул өтүү жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин биз 3 жолу өзгөрткөнбүз ошол латин арибинчи. Анан ошол ариптин бүгүнкү күндө колдоно алабызбы, колдоно албайбызбы? Колдоно албайбыз. Себеби анын ичинде мындай бир жасалма жасалган латын ариби болбогон тамгалар бар болчу. Мына ошолорду бүгүн колдоно албайбыз. Себеби биз тиги биздин туугандар жана дүйнөнүн тиги ошо латын арибине салышыбыз керек. Ошондогу ариптердин баарын кандай өзгөртүш керек экендигин мен бул китепте көргөздүм. Кириллицадан эмне үчүн колдоно албайбыз? Кириллицадан мүчүлүштөр кайсы? Бул 29-жылкы арибибиздеги мүчүлүштөр кайсы? Анан бүгүнкү күндө кандай алышыбыз керек? Жаныбыздагы коңшуларыбызды да эсепке алуу менен. Мунун баарын мен жазып келдим. Уланталык, азыр биз программабызды дароо эле байланышка чыккан угарманды кезекке күттүрбөйлүк. Саламатсызбы? Саламатсызбы, мен суроом бар эле колдоч. Айтыңыз. Неше саналайдын төракан? Айтыңыз сурооңузду. Латын тамгасы мурунтарында пайдаланылып келеби? Физика илиминде, химия илиминде, астрономияда, ошондой эле медицина тармагында. Ошондуктан латын тамгасын киргизүүнүн андай зыянды жери деле билинбей. Муну эл пайдаланып келген, мындан ары пайдаланууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан паспортко жазганда латын тамгасында орус тилинде, андан кийин англис тилинде жазып койсо жакшыраак болот деп эсептейм. Менин үчүн ал сезимдүү таасирин тийгизет. Рахмат, бул киши колдоп пикирин билдирди окшойт да. Жанагы суроого пикириңиз барбы? Кайсы? Кандай алфавит, канча тамгадан туруш керек? Анан бул жерде көбү сурап атпайбы? Йоттошкон тамгалардын тагдыры эмне болот? Үйлөр кайда калат деген сыяктуу. Мындайда биринчи йоттошкон тамгалар бул өзү дүйнөдө бир да тилде жок, орус тилинен башка. Ал тамга, тыбыш эмес. Биз алфавитке тыбышты белгилешибиз керек. Диакритикалык белгилерди эмес, тыбышты белгилешибиз керек алфавитте. Алфавит бул өзү тилдеги тыбыштардын белгилүү бир шарттуу тамгалар менен белгилениш. Биз алфавитке тыбышты белгилешибиз керек. Андан бөлөк майда бөлөк знактар толтура. Ал бөлөк маселе. Биз адегенде алфавитибиздин составын, курамын аныкташыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө кыргыз тилинде, эгерде кыргыз тилинин алфавити дей турган болсок, мына мен айтып жүрөм, бүгүнкү күндөгү кириллица кыргыз тилинин алфавити эмес, орусташкан алфавит. Орус-кыргыз алфавити. Таза кыргыздын нукура алфавити эмес. Биз бүгүнкү күндө нукура кыргыз алфавитин түзөлдү деп атабыз. Анан жана келечекке кам көрүш керек. Тил келечекте монтип өзгөрүп кетет деген маселе жок. Биз адегенде кыргыз тилин жаза турган тамгаларды кыргыз алфавитине коюшубуз керек. Андан сырткары, эгерде тил кире турган болсо, бөлөк тамгалар кире турган болсо, аны диакритикалык ар кандай белгилермен белгилейбиз. Мисалы үчүн, йоттошкон тамга ошондой. Ый менен ада орустарда үч түрдүү функция аткарат. Йоттошкон бар. Кыргыз тилинде тамга катары милдет аткарат. Жанагы бириктирип ый менен анын кесилишин, ый менен онун кесилишин жазганга. Ал эми мына бөлөк элдерде жок. Өнүн үстүнө ортосуна, оңу жазды ортосуна мындай коюп коет атпайбызбы? Чи, болуп калат. Латынга өткөндө анын үстүнө жанагындай бир диакритикалык белги коюп коебуз.
Мунун маселеси жок. Латынга өткөндө тошкон тамгалардын бири да болбойт. Мына биз ошондон качып латынга өтөлүп атабыз. Анткени кириллица биздин тилдин ички табиятына төп келбей атат. Биздин тилдин бузулушуна алып келип атат. Ошондуктан латынга өтүүгө биз жалгыз калдык деген дагы бул негизги критерий болбош керек. Биз ошон үчүн өтүп атабыз эл дээрчитеп. Жок. Бул көп себептердин бири. Эң негизгиси кириллица бүгүнкү күндө кыргыз тилинин тубуштук курамын аныктаганга мажбур болуп атат. Бузуп атат. Бирок негизи ушул баягы арипти канча тамгадан турат деген маселеничи баардык окумуштуулар биргеликте Мына ошону айтайын деп атам да. Баяндаса жакшы болчу да. Туура айтасыз. Канча долбоор болсо элдин дагы баш айланып биздин менин мына китептеримде бул 90 жылдан бери чыгып жүрөт. Ошол 28 тамга же 30 тамга менен биз окумуштуулар кыргыздарда эки гана маселеде талашабыз ушунда. Же 28 болобу, же 30 болобу. Анткени 30 болгондо куйрукту к менен куйрукту гны кошуш керек. Эгерде экөөнү кошпосок 28 тамга болот. Мына ушул эле маселе бар. 33 W бөлөк тамгалар эч кандай бизде жок. Уланталык азыр дагы бир угарманды угуп көрөлүк. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, өзүңүз тааныштырып койсоңуз, Бишкектен Нурали. Угатабыз. Ушул теманы көтөргөнүңөргө ыраазы болуп атам. Мен илгертен бери эле колдойм. Ошо латин алфавитин өткөндө. Анан ошол мен ойлойм да, кээ бир тамгалар бар. Кээ бир тамга эмес, баягы айтылыштарда произношение деп коет да. Кыргыз тилинде мисалы үчүн бир эле сөз эки маанини берип коет да. Ошо тамгадан каткалаңкы, анан жумшак-кы. Карта, анан карта деп мисалы жазылганда бирдей эле жазылат. Анан ошол эметилет да, эске алынат да латин алфавитин өткөндө, ошол сыяктуу мисалы. Бул латын арибине өткөн кезде мына ушул кириллицада болуп келген мүчүлүштөрдүн баары жоюлат. Булардын бири биздин улуттук тилибиздин негизги өзгөчөлүгүнөн бири болгон к менен гнын кириллицага кирбей калышы болгон да. Муну эми баягы күнү бизде талкуу болгон учурунда да талаш тартыш болду. Кириштин эмне кереги бар? Алофон болгондугу үчүн жанындагы үндүүнүн таасири менен эле ал к болуп же к болуп айтыла берет дегендей сөз айтылды да. Бул андай эмес. Мисалы бул туура дечи алофон болгону. Бирок эгер биз жанагы сырттан кирген да сөздөрдү дагы эсепке ала турган болсок, биз социолингвистик факторду да эске алышыбыз керек да. Мисалы үчүн ал жерде колхоз дегенде биз колхоз дебейбиз. Коллектив жок, колхоз коллектив, командир деген сөздөр мындай жоон үндүү болуп турса деле чет тилден келген сөз болгондугу үчүн к менен эле айтыла берет, айтылып келди да. Мына ошондой нерсеге биз дагы эле кириптер болуп калабыз, кириптер болобуз мына. Ошон үчүн ошо латын арибине өткөндөчү башка тилден дагы мындай сөздөр кирип биздин тилдин байытылышына бир салым болуп калабы да. Салым байыбыз тил башка тилдерден бизге сирип кетип атат. Тил алфавитке карабай эле, ариптерге карабай эле тил байый берет. Кире берет. Мен дүйнө менен байланышым болгондон кийин дүйнөдөгү эл аралык терминдер эмтеден эле кирип атпайбы? Мисалы үчүн WhatsApp деп эле атабыз. Workshop деп эле атабыз. Мунардын баардыгы азыр кирди. Эгерде кириллицага киргенде азыр биз в менен орусчанын всы менен да жазып аткан болсок, буларды эл аралык колдонууда кандай болсо дал ошондой жазабыз. Себеби биз өткөн үчүн. Мына ушун үчүн келечекте бүгүнкү күндүн көзү эмес, келечекте дагы кандай нерселерге туш болобуз деген маселени дагы көңүлгө алышыбыз керек бул жерде. Араб тилдеринен кирген сөздөрдө в, ф, хларды кантип алган болсок, өзүбүздүн тилибизде болбогондо, азыркы учурдун шартында дагы ошол дүйнөлүк интеграцияга кириш үчүн керектүү болгон тамгаларды да өзүбүзгө кошушубуз керек. Улантабыз азыр барман. Саламатсызбы? Алло. Айта бериңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы?
Мен бул латын тилине кошулууну 100% колдойм. Тил эмес. Себеби дегенде, могу түрк тилиндеги кинолор болуп атат, англисте т деген латынча тамга тыды, немисчеде ошондой т жазылат, англисчеде т жазылат, түркчеде т жазылат. Ошо биздин жаштар кийин англис, немис тилине эметкенде көп тамгалар окшошуп кетет да. Себеби мына мен өзүм 70-ке чыккан апаларыбыз ошол латын тилинде окуганда, кийин биз мектепте немис тилин окуп келип көрсөтсө көп тамгаларды окуп кетчү. Башты баары окшош да. Анан мына дар мектеби ушундай уже латын тилине керектүү ушул. Себеби дегенде азыр мындай бакып отурсаңар, кийин балдар өтүп кетет. Анан миграциядагы балдар үйрөнбөй калбай, миграциядагылар итальянча тили, кыргызчаны билбей калат, орусча келет. Ошон үчүн буга 100% кошуш керек. Рахмат. Азыр жанагы сиз айткан бир маселеде тамгалардын саны чындыгында бүгүнкү күндө деле мына латын графикасында өткөн өзбектер, азербайжан, казактар, түркмендерде алфавитте тамгалардын саны артырды. Анан жанагы четтен кирген сөздөр үчүн алфавитке тамга принцибинде кириш керек, четтен кирген сөздөр. Бирок бир маселени эске алышыбыз керек. Эч качан ф менен х араб тилинде көбүрөөк колдонулат, кыргыз тилинин өзүнүн тилинде болгон сөз. В деген эми баягы өзүнүн фонетикалык мындай мүнөздөмөсү бар, бирок ошого жакын ит мындай эмне деп айтабыз, иттин абала жүргөнүн. Абала үрдү деп айтабыз, вга жакындатып айтабыз. Абала үрдү дебейт да. Экинин жумшап кетет. Вга жакындап кетет да, бирок в эмес. В эмес, бирок вга жакындап кетет. Демек кыргыздын көмөкөйүндө, мына кыргыздын көмөкөйү, кыргыздын алфавитиндеги тамгалар, тыбыштар, тамга эмес, тыбыштар. Дүйнөдөгү бардык тилдердин тыбышын айтканга мүмкүнчүлүгү бар кыргыздын. Ошон үчүн бөлөк тилди үйрөнгөндө кыргыздар акцентсиз үйрөнүп кетет. Өң да бар. Мындай мурунчул өң да бар. Дифтонгдор да бар. Аны кийинчерээк ал адабий тилге жатпайт деп алып салганбыз. Мына ошондуктан четтен кирген бир сөздөр үчүн алфавитке тамга кошуунун, бир А сөзү үчүн, бир WhatsApp деген сөз үчүн W кошуунун эч кандай зарылчылыгы жок. Алфавитте тамга бул бир жагдай, экинчи жагдай биз дүйнөнүн тилинин алфавитин түзүп аткан жокпуз. Биз конкреттүү кыргыз адабий тилинин алфавитин түзүп атабыз. И болгондо адабий тилинин алфавитин түзүп атабыз. Диалектилерди кошпой. Ошондуктан бул маселеге жанагындай мамиле кылыш керек. Туура. Латын ариби үнөмдүү, анан сулуу арип деп дагы айтып коюшат экен да. Мен өткөндө бир тилчи менен сүйлөшүп отурсам, ал колдонсок дейт, биз компьютер бетинин бир 10-15%-ын үнөмдөй алабыз деп атат. Мисалы коңшу Казакстан иш кагаздарынын ушул графикасын өтүп аткан турбайбы? Латын графикасы менен башташат. Ошо башташ иш кагаздар. Бизде деле ошондой кылабыз да, иш кагаздарын биринчи латын графикасына өткөрүп баштасак жеңилирээк болот экен, бул процедурасы жагынан. Эми мисалы үчүн казак алфавити менен азыркы биз алчу алфавиттерди сунуш кылып атканда мындай бир принцип болуш керек да, бир тамга бир тыбыш деген. Бир тамга. Ошондо жана кыскартуу да, үнөмдөө да болот. Анан өзгөчө жанагы диграф деген бар да. CH, SH, немис тилинде, англис тилинде ошол эки тамга менен берилген ш менен чны берип атышпайбы? Казактарда ошондой болуп калды да. Казактардын акыркы алфавитинде да ошондой. Өзбектерде да бар ошол диграфтар. Бирок өзбектер азыркы учурда ошол диграфынан кайтып атышат. Аларды тек эмеге өткөрүп атышат да. Казактар дагы билбейм, алар азырынча алган алфавитинде эки ш менен чны ошондой беришти. Биздин тилибизге ыңгайсыз. Биз ч менен шны колдонгон тилбиз, көп колдонгон тилбиз. Шашылыш дегенде жалаң ч болуп калат. Же болбосо чаш ташты дегенде жалаң ч болуп калат. Ошон үчүн биз бир тамга бир тыбыш принцибин алышыбыз керек. Эгерде латын арибине өтө турган болсокчу, мисалы 40-жылга чейинки чыккан жазма адабияты, тарыхый бир чыгармалар архивде сакталып тургандарды деле биз ошол
түп нускасында окуй алабыз. болот экен да, Окуй алабыз. Маселе жоқ. Айырмачылыкты билишибиз керек. Айырмачылык бар. Кандай Биздин азыр алган алфавитибиз менен ал Ошонун кездеги айырмасы бар жокпу? айырмасын билдирип коебуз элибизге. Ансыз деле биздин эл азыр 60% латын графикасын билет, колдонот. 70-ден ылдый карай бүт баары билет. жеңил болот экен. Жеңил болот, маселе жок. Маселе жок. Бизде жанагы туура айтып атат, Гүлзура дагы бөлөк тилдерде, англис тилинде дагы, немис тилинде дагы, өзбек тилинде дагы ушул туура эмес болуп калган. 2 тугуш менен, 3 тугуш менен бир тамганы бул мындай болбош керек. Анан дагы өзбек тилинде бир мындай неме чыгып калганда, х деген бар да бизде. Бул латын тилинде икс y деген бар да, мындай. Ошону алар сех деген сөзгө жазып алса, сех болбой башка болуп калган да. Мына азыр өзбектер байкабай ошону кийип алышкан. Ал такыр башка болуп калган. Латынча жазганда бөлөк сөздү билгизип калган. Биз ошондон качып ашты берип атабыз да, эхстин ордуна. Сех деген сөздү жаза албай калабыз. Ал уят сөз болуп калат. Мына ушундай маселелер көп. Караш керек. Угарман бар экен, угуп көрөлүчү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Мен бул жерде азыркы бул берүүңүздөрдүн катышуучуларына биринчи кимдер катышып атканын билбей калдым, башынан укпай калдым. Бирок баардыгыңыздарга профессорлор катышып жатат, айта бериңиз. чыныгы кыргыздын атуулдары экенсиздер. Ушунча убактыңыздарды бөлүп, баардык каражаттарыңызды бөлүп, ушул жерде кыргыздын элдин атынан жалпы ушул руханий дүйнө тартуулаганга аракет кылып атасыздар. Сурооңузду эми азайып барат. Эми ооба, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Анан кийин мен бул 100% колдойм мен бул маселени. Андан сырткары ушул бизди эл түшүнүш керек. Биз ушул кириллицанын айынан биз кыргызчаны туура эмес сүйлөп жүргөнүбүздүчү. Бул негизи биздин тамагыбыз эмес. Ушул жерде отурганыңыздар дагы ушул жерде мисалы үчүн 10 сөз сүйлөсөңүздөр, 2-3 сөзүңүздөр орусча айтып атасыздар. Буга биз күнөөлүү эмеспиз, буга ушул тамга күнөөлүү. Ошон үчүн түп тамырынан өзгөртүш керек. Мен толугу менен кошулам. Бул адабий тилдин нормасына дагы таасир эте турган көрсөткүч болуп калабы анда? Кандай ойлойсуз? Мындай да, биз айтып атпайбызбы? Кой оюн, той оюн, сой оюн деген сыяктуу сөздөр бар да, 2-3 морфемадан турган. Биз ушуларды бүгүнкү алфавитте кириллицада жазып атканда бүт баарын йорттоштуруп жазабыз. Сой оюн деп, кой оюн, той оюн деп. Анан ушул жерде сиз ушул сөздү доскага жазып коюп, баладан сурайсыз. Ушуну морфемаларга, уңгу мүчөгө ажыратчы деп, бөлүп чыкчы деп, бөлө албайт. Йорттошкондо эки бөлүп эмне кылат? Анын үчүн адегенде бүт баардыгын тыбыштарга ажыратып жазыш керек болот. Андан кийин анан кайра анан ошонун мүчөсү ушул, уңгусу ушул, бул деп бөлүш 3 жолу 3 этапта өтүш керек. Анан сиз айтып аткан суроо туптуура, бул адабий тилдин өнүгүшүнө, адабий тил, алфавит элге жөнөкөй, жеңил болуш керек. Ошол эле мезгилде тилдин фонемалык курамын толук сакташ керек, толук чагылдырыш керек. Алфавитте бөлөк тилден анан кереги жок тамгалар, ашык тамгалар болбош керек. Биздин алфавитте 9 тамга ашык. Бүгүн кириллицада айтып келатабыз, жазып келатабыз. Ошонун аягына мына эми колдонулбаган мисалы ишкертүү белги, ажыратуу белги. Жок, андан сырткары 2 турбайбы сизде. Энеке дегенди эмне деп жазасыз? Кандай жазасыз? Энеке деген. Энеке, анан ал экөө тең эле бирдей да, экөө тең эле бирине да. Бул орусту туураганды, орустарда ошондой боло берет. Дүйнөдөгү эң оор тил Кытай тили эмес, англис тили эмес, дүйнөдөгү эң оор тил орус тили. Анткени орус тилинде лингвистикалык негиздеме бере турган көрүнүштөр жок, көп, эң эле көп. Лингвистикалык негиздемеге баш ийбей турган, жаттап ал, билип ал деген нерселер көп. Биздин тил, жана мен айтып атам, дүйнөдө тилдин 3 тиби бар да. Сингармониялык тил, мелодиялык тил, мелодикалык, анан акценттик тил. Мына биздики сингармониялык тил, мына грамматикасын скова менен кармап тургандай өзгөртпөй кармап турат. Мына биздин тил мыктылыгы ошол. Математикалык формулага түшөт биздин тил, кыргыз тили, түрк тилдери. Мына ушул тилдин алфавити жакшы болуш керек.
Facebook баракчабызга келгенде билдирүүлөрдү тааныштырып коеюн. Бактөөлөт аттуу угарман жазыптыр. Алфавитти өзгөртүү менен тилди сактап калабыз деген болбогон сөз дейт. Дагы бир угарман жөнөткөн экен, мен латын арбине өтүүнү колдойм. 41-жылдан бери баштап эле кириллицаны колдонуп баштаганбыз да. Кыргыз тилинин келечеги үчүн латын арбине өтүшүбүз керек. Кыргызстан жалпы элдик өзгөрүү керек болуп турат. Ошону биз тамгадан баштабайбызбы деген сунуш бериптир да. Мындай деп атат да, тилди сактап калыш үчүн жазуу. Сактап калуу маселеси эмес бул жерде. Тилдин нукуралыгын, тазалыгын сактап калуу, тилдин жана тилге каршы болуп аткан мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн латин графикасы абдан ыңгайлуу жол. Биз ошону тандап алышыбыз керек. Анан тилди сактоо жазуу менен болбойт. Жазуу символ. Кайсы жазууну алсаң ала бересиң. Мисалы үчүн 20-кылымда түрк тилдери 3 дүйнөнүн 3 чоң жазуусун колдонду. Андан тил өзгөрүп кеткен жок. Просто ошол тиги жазуунун келечегин, тилибиздин келечегин, нукуралыгын сактап калуудагы эң ыңгайлуу жолду тандап алуу маселеси. Жанагы Багдоөлөт деп атпайсызбы? Ошол кишиге мындай жооп беречи. WhatsApp'ка келдибиз. Мындай бул болбогон сөз депчи. Мына ошол киши азыр кайсы кийимди кийип жүрөт, каяктын кийимин кийип жүрөт, жарашыктуу деп. Ошо кийим кийбей койсо ал киши сакталбай калбайт да. Ал кийим кийип жүрөт, ушул кийимим мага ылайыктуу, жарашыктуу деп. Мына биз кийимди кийебиз да тандап. Алфавиттагы тилдин сырткы кийими. Жарашыктуу болуш керек, ыңгайлуу болуш керек, жеңил болуш. Биз костюм көйнөк издеп алганда ошентип карайбыз да, мага жарашат бекен деп күзгө 10 жолу каранып. Ушул денем аны кодулабайбы деп карап кийебиз да. Мына алфавит деген ушул. Биз тил менен жазууну чаташтырбашыбыз керек. Тил башка, жазуу башка. Дагы бир угарманды угуп коелук, убакыт аяктап баратыптыр. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кыскараак айтыңыз, угуп атабыз сизди. Менин бир кайрыла турган сөзүм бар эле. Мен сиздердин баардык бул латын алфавитине өтүшүңүздөрдү колдойт элем. Бирок бул жерде дагы башка көйгөйлөрдү да караш керек да. Менин оюмча бир тараптуу эле каралып сөз болуп атат да, бул жакта бир гана ошо алфавитке өтүш керек деп. Бирок мындай карап көргөндө эң чоң көйгөй болуп азыр бул алфавит эмес, а кыргыз элинин башка орус тилинде аралаштырып кыргыздын акта адабий нукура тили жок болуп атат. Ошол көйгөйдү менин оюмча талкуулаш керек да. Мисалы Жантанбек канча адам чалды, баардыгы эле сүйлөшүп, потому что деп эле ушундай бир сөздөрдү кошуп эле сиздер дагы сүйлөгөндө процент деп орусча сөздөр кошуп сүйлөп жатасыздар. Ошон үчүн менин оюмча бул латын Ал өзүнчө маселе. Ал өзүнчө маселе. Башка учурда карайлык анткени тилдин байлыгы деген өзүнчө кабыл алынган сөздөргө мамиле деген башка маселе да. Анан эми убакыт аз калды. Анан мен сурагым келип атат. Эми мына бул талкуу кайра жанданды кече. Биз кача убакытта өтөбүз деген да ой бар. Ички туюмуңуздарда дагы бүтөбүзбү же бул маселе мындай дүрт алды? Бул эми менимче элдин таламы болуп атат. Мына бул жерде айтылып аткан пикирлерден деле колдоочулардын абдан көп болгондугу айтылып атат. Эми бизди байлап турган нерсе эмне десеңиз, саясий эрк болушу керек. Бул саясий эркти биз буйрук бере албайт экенбиз. Эл таламын кое берет, талабын кое берет, бирок саясий эрк качан буга бизге мүмкүнчүлүк бере турганына биз айта албайбыз. Ошон үчүн биз ага чейинки даярдыктарыбызды жүргүзө беребиз. Мисалы үчүн казактарда өткөндөн кийин анан бул жакшылап талкууланбаганы, иштелбеген ортого чыгып анан 3 жолу кайра аркасына тиги алмаштырып калышпадыбы. Биз ага чейин мына ушул жайчылыкта талкуулап өзүбүзгө эң ыңгайлуу алфавитке келип алышыбыз керек. Илимий жагынан болсун, элдин каалоосун бүт баарын эсепке алуу менен ушул жайчылык учурда биз тандап алып, анан каалайбызбы, каалабайбызбы өтөбүз. Бирок ошого татыктуу бир алфавитибизди тандап алып өтүшүбүз керек. Сиздин оюңуз биздики ушундай эле, анткени эл айтат, окумуштуулар айтат, далилдейт, бирок элдин ою менен, окумуштуулардын пикири менен эсептешкен бизде барбы бийлик? Маселе ушунда да. Бул бир жагдай. Экинчи, эл укпайт да биздин бийлик. Эл укпайт, алар бөлөк иш менен баштарын орто. Экинчи жагдай, жана айтпадым башында, алфавит деген бул өзү туун эричтет, желекти эричтет.
Бул арабтар айткан сөз, мен айткан сөз. Биздин заманга чейин. Элди жеңип алуунун эң жакшы куралы, элди баш ийдирип алуунун, элдин жан дүйнөсүн өзүнө ылайыкташтырып алуунун эң жакшы куралы алфавит. Алфавитин берет, ошо көнөсүң, ошо менен ошол болуп каласың. Анан эми биздин жетекчилер бул жана башында айттык, жогорку кеңештин токтому менен бекит биздики, президенттин указы менен эмес, жогорку кеңештин чечими менен. Ошондуктан бул маселени жогорку кеңеш чечиш керек эртерээк. Убакыт көрсөтөт окшойт, мунун аягы кандай жыйынтыкталат. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Биздин студиянын меймандары филология илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Сыртбай Мусаев, ошондой эле алыска Анкарадан келген биздин тилчи, окумуштуу, котормочу, филология илимдеринин кандидаты профессор Гүлзара Жумакунова болду. Сизге да ыраазычылык билдирем. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алпарган Майраш Базылакунова, Айлампада айкын маалымат чыгат. Саламат болуңуз.